Assalamu alaikum, урматтуу достор. Камчыбек Ташиев деген киши өзүн дагы деле мурдагыдай президенттин жарым бийлигин кармап турган досу деп элестетет экен, дагы деле ошондой сезет экен. Бүгүн кайрылуу кылыптыр. Кайрылуу кылып, мен өзү акыркы күндөрү койчу ушу Ташиев темасын бүттейм, болду, боёсу кандай айтчуң айттык эми деп уже көңүлүм деле келбей калган. Анан болбой эле уктап баратсаң эле уйкуну ачат да ушинтипчи, мурдак суудан себепчи. Анан ошентип Ташиев кайрылуу кылыптыр. Президенттик шайлоого барбайм, мен досумду колдойм, тиги бу депчи. Экөөнүн чогуу түшкөн сүрөтүн, президент экөөнүн түшкөн сүрөтүн жарыялап туруп, анан ошентип сүйлөптүр, жазыптыр, билдирүүчү. Анан кийин анын жактоочулары, жанагы пиарщиктери, арзыматтары, кандектери гав деп үйрүп баштады дагычы. Неме генералды караладыңар эле, эч нерсе чыккан жокпу? Ана көргөнсүңөр, анан тигиндей мындай деп ушуну көрмөксүңөр, анан деп баягы Ташиев кайра КНБнын башына келип калгандай эле сүйүнүп атышат да. Мен ушуларга таң калам да. Буларга ошондой установка берилеби же өздөрү эле ошентип элестетип жыргай беришеби, мен түшүнбөйм да. Анан Ташиев болсо баягыдай эле, баягы авторитети баягыдай эле, анан же болбосо кызматы деле баягыдай эле, анан мен талашпайм, мен шайлоого барбайм дегендей мурдагыдай кылып билдирүү кылып атат да. Биринчиден, Камчыбек Ташиев бул соттолгон адам. Соттолгон, ал уже соттолгон. Биринчи инстанциядан соттун чечими чыкты, экинчи инстанциядан деле соттолот. Это ясно, дураку ясно да. Анан эми соттолгон киши туруп алып шайлоого катышпайм, анан барбайм, тиги бу деген бул. Албетте, ар биринин өзүнүн укугу бар, бирок дураку ясно да, шайлоого катыша албайт. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Катышайын десе да катыша албайт. Биринчиден, экинчиден досумду колдойм, тиги бу деп биздин достугубуз, анан тиги бу деп атат да. Каяктагы достук, 5 жыл ишеним берсе, бийликтин баарын берсе, мүмкүнчүлүктүн баарын берсе, каттаныш ыйгарым укукту берсе, бар сен мына өзүң жоопкерчиликти ал дагы, өзүң башкар, өзүң жоопкер деп колуна чоң бийлик берсе, анан кийин кайра досунун аркасынан далысынан бычак уруп, кадрларын баарын талкалап, камап туруп, анан кийин өзүнүн кадрларын коюп, анан жанагындай бир тескери саясат жүргүзүп, анан анысы билинип калып, опкасынан түшсө, анан кайсы достук жөнүндө сөз кылат? Бир саткан адам 1000 сатат. Предательствого кайталанып берет. Бир саткынчылык кылган адам 1000 жолу саткынчылык кылат да. Ошо досунун боорукерлиги менен бүгүнкү күндө камалбай, азыр жанагы пробация менен соттолуп, баягы кандай десем, бир бутунан туш алып турат да. Бирок деген нерсе бар да, мисалы убагы келгенде азыр мына 60 жаштарынга чыгайын деп калды да. Азыр 60 жашында соттолбосо 70 жашында соттолуп да. Анткени кылмыштар тоодой кылмыштар бар да. Өзүнүн кылмыштары, балаларынын кылмыштары,
инисинин кылмыштары, иниси камалып жатат. Анан каяктагы достук, каяктагы абийир жөнүндө сөз болот, мен түшүнбөйм да. Ташиев деген, бул деген өзүнүн айылын чапкан лөлү да. Өзүнүн туугандарын, өзүнүн жакындарын, коңшу колоңдорун, бала кезде өскөн курбуларын жана башкаларын тоноп, алардын тагдырын талкалаган адам да, бул бандит да, бул каракчы да. Өзү да каракчы, иниси да каракчы, жанагы эмеси белки баласы да каракчы болгондо, каракчы болгондо страшный каракчы да. Булар үй бүлөсү менен каракчылар. Жакында бир маалымат келди мага. Казыбек Ташиев деген, мен менен ызылдашып кеткен, Байгазынын үйүнүн алдында ызылдашып кеткен Казыбек Ташиев деген иниси бирөөдөн 150 миллион сом алып отур да. Анан булар мындай поголовно каракчы экен да. Булар тиги канча племянниктердин кылмыштары, тигилер булар миллиондогон жеп ичкендери куйругунан чубалып атат, калбыр болуп. А бул болсо биякта сырбей, киспей, мен досума адалмын, досумду сыйлайм, досумду колдойм, мен мурда да айткам дейт. Мурда айтып туруп, документальный фильмде чыгып туруп, мен досумду колдойм, мен биздин достугубузду өмүрдүн бүтүшү менен гана түгөтө аласыңар, андай мындай деп туруп сүйлөп туруп, анан ошодон кийин бир айга жетип жетпей төңкөрүш кылып кое жаздады да турабы. Анысы болсо билинип калды. Анан ушундай адамдан кантип ишенсе болот? Мурда да бир пресс-конференция бергенде бир сүйлөгөн, дагы бир жолу пост жазган, ушундай кылыпчу. Анан пост жазып туруп эле анан кийин кайра тескерисинен эле мага бийлигиңди бер деп жүргөн да. Анан кийин эми болсо кайра мен президенттикке барбайм, анан тиги бу деп ушуну бирөө апарып баргызып, анан кийин шайлап коюп тургансыпчы. Мындайча айтканда чычкыңды келтирет да, грубо говоря, кечирип койгула, орой сөз үчүн. Мен бул теманы козгобойн эми, койчу багыш. Болчу болду, соттолду, көрчүсүн көрдү, калганын тарых көрсөтөт, калганын укук коргоо органдары чечет деп токтоп калган. Бирок жана айрылышын көрүп алып, анан кийин жактоочуларын ажылдап тиги туш-туштардан чыгып, үйрүп, жулунуп чыккандарын көрүп, анан кийин жооп бериш керек болуп калды. Бул эч кандай президент Садыр Жапаровдун досу эмес. Бул эч кандай, анан этегенде генерал полковник деп жазып атат да. Камчыбек Ташиев генерал полковник болсо, анда мен эл артистимин. Мен дагы 5-6 ырдай алам, комуз черт алам. Мен да эл артистин алам, анан кийин төшөмө тагына алып жүрөм да, мен эл артистимин депчи. Бул ошол сыяктуу. Ташиев эч кандай бир генералдык кызмат, же болбосо жанагындай бир немеден өтпөй туруп, эч кандай ступенькалардан өтпөй туруп, эч бир укук коргоо органдарындагы структураларды басып өтпөй туруп, анан кийин генерал майор МЧС'те, анан кийин генерал полковник болуп, генерал лейтенант, анан генерал полковник болгон, ошонусун кечке ала чабалып эле чуркап жүрөт да. Батырды дагы достойный алдыбы же тиги ал батыр эмес, кайра башкача наам алыш керекпи? Аны да убакыт чечет. Мунун кылган кылмыштарын баардыгын кошкондо, мен ойлойм да, пожизненный заключенияга барды бул кишичи. Ар биринин бирөө кылмыштан, мисалы, бирөөнүн 12 жыл, бирөөнүн 15 жыл, бирөөнүн 3 жыл, бирөөнүн 8 жыл, бирөөнүн 10 жыл деп отуруп, ушинтип кошулуп отурса, эми 300 жылдан ашып кетет болуш керек, мунун кылмыштарын баарын кошкондочу. Анан ушинтип туруп, көйүтүп туруп, анан кийин бир 100 жылдан ашкандан кийин эме кылып коет, пожизненный заключение деп коет. Ошо менен тиги өмүр бою түрмөгө кесилет да адамдарчы. Анткени 300 жыл жашай албайт адамчы. Анан ошон үчүн өмүр бою, мындайча айтканда, Клара Соронкулова айткандай, по нему тюрьма плачет. Ушундай. Любой кылмыш ишин ачып туруп эле, текебай айтканда, кулагынан жетелеп апарып камап койсоң болот. Просто азыр бийликтеги адам боорукерлик кылып, так койгулачы деп атат. А бирок башкалар дебейт да. Андай күн да келет да. Бул киши иштейт, кызматын кылат, мөөнөтү бүтөт. Анан башка бирөөгө өткөрүп берет кийинчи. Анан кийин башка бирөө келгенде бунун чекесинен сылап айланайын демек беле. Дебейт да. То есть эртеби кечпи наказание неизбежно. Анан азыр болсо ушунун баардыгын урдап алып,
жеп ичип алып адамдардын тагдырын талкалап бүтүп кылбагандын баарын кылып кылжып менен буып туруп анан кийин менин абийирим таза дейт. Ой блин, просто мен жанында болсом бетине түкүрүп болчумун. Чын мындай эми ушул абийири таза эмес экенин, аркасынын баары бок экенин жүздөгөн адамдар билет да. Ошол кылмыш кылып адамдардын байлыгын тоногондор билет, ошолордун үй бүлөлөрү, жакындары билет. Андан тышкары мага окшогондор билет, жанагы мага факты берип аткандар билет, укук коргоо органдары билет, ошол эле президент билет, башкалары билет, баардыгы билет да. Анан кийин ушулардын баардыгын кантип шибегени кантип калпка катасың, кантип жашырасың мунун кылмышынчы. Бирок ар деген жок экен да, ушинтип чыгып алып эле мен баягы тигини как будто тиги колумда шанс болуп туруп анан ошол шансын колдонбой ме деп берип аткандай сүйлөп атат да. Айыргасы жок да. Дымыбай тынчып, дым болуп тынч отурбаска аргасы жок. Кынк эле дей турган болсо талуу жерлер үзүлүп кетет. Анткени толтура кылмыштар бар. Бири кылмыш боюнча соттолду, нар жагында 99 кылмыш бар. Айтпайын десең айттырат да, билем ушундайчы. Ошол достор. Оюңарды айткылай. Мындай өзүнүн ордун билсинчи бул киши дагычы. Мен генералмын, мен батырмын деп улам чексеңдеп чыгып эле тиги өзүн кыйын сезерди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Пока.